Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс ДМС паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. UFC Мыктыбек Оролбай канча гонорар алганы белгилүү болду. Кыргыз мушкери Мыктыбек Оролбай Абу-Дабиде өткөн UFC 308 турниринде жалпы $79 000 иштеп тапты. Мындай маалымат чет элдик спорт телеграм каналдарга жарыяланды. Ал бул турнирде польшалык Матеуш Рыбецкий аттуу мушкер менен кезгелип, калыстардын чечими менен утулуп калган. Эки мушкердин беттеши турнирдеги эң мыкты беттеш болуп табылган. Жыйынтыгында Мыктыбек Оролбай $79 000 гонорар алса, анын атаңдашы $135 000 гонорар алган. UFC 308 турниринде эң көп гонорарды испаниялык мушкер Илья Топурия алды. Чемпиондук куруу үчүн башкы беттешти америкалык Макс Холлоуэйди техникалык нокаут менен жеңген Илья Топурия бул турнирде жалпы $2 440 000 тапкан. Экинчи орунду Хамзат Чимаев ээледи. Ал бул турнирде $1 520 000 тапкан. Үчүнчүдө Топуриядан жеңген Макс Холлоуэй турат. Ал бул турнирде $1 280 000 киреше тапты. Орусиядагы абактан өзбекстандыктар качып кетти. Орусиянын Липецк шаарындагы номер 2 түзөтүү колониясынан 6 туткун качып кетти. Бул тууралуу Липецк облусунун губернатору Игорь Артаманов телеграм каналына жазды. Абактан качуу бүгүн 26 октябрь күнү эртең менен болгон. Алар Орусияда зордуктоо, анын ичинде 16 жашка чейинки адамды зордуктоо жана баңгизатын сактоо боюнча соттолгон. Шаардалар, сел-саяктар катары тизмеде турган. Абактагылар туннель аркылуу качып чыгышкан. Учурда аларды издөө боюнча ыкчам иш-чаралар көрүлүүдө. Шаардан чыккан бардык унаалар текшерилүүдө. Казакстан тарапка качып, Орусияда абактан качкан өзбекстандыктардын дагы экөө кармалды. Орусиянын Липецк облусундагы номер 2 колонияда качып кеткен 6 туткундун 4-өө кармалды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү телеграм каналдары жазышты. Алар Липецк облусунун аймагынан эле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кармалган качкындар Казакстанга качып кирип, андан ары Өзбекстанга кетүүгө аракет кылышкан. Бирок алар көздөгөн максатын ишке ашыра алышкан эмес. Учурда абактан качкан 6 адамдын 4-өө кармалды. Дагы 2 качкынды издөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн 26 октябрь күнү эртең менен Липецк облусундагы номер 2 колонияда отурган жарандар туннель аркылуу качып кеткендиги кабарланган. Качкындар Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары болгон. Орус армиясы Александропольду көзөмөлгө алышканын жарыялады. Орус аскерлери Донецктин Александрополь кыштагын көзөмөлгө алды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Калктуу конушка аскерлердин түштүк тобунун бөлүктөрү кирген. Коргоо министрлиги айыл кайсыл аймакта жайгашканын тактаган жок. Донецкте Александрополь деген бир нече айыл бар. Тактап айтканда мындай аталыштагы калктуу пункттар Ясиноватский, Константиновский, Маринский райондорунда жайгашкан. Орус аскерлери ошондой эле Часов-Яр, Звановка, Северск, Тачный жана Курахово аймактарында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 6 бригадасын жок кылышкан. Бир сутка ичинде Украина армиясы 740тан ашык аскерин, 2 бронетехникасын жоготту. Мындан тышкары Украинанын куралдуу күчтөрүнүн ок-дарылар сакталган кампасы талкаланды. Зеленский Орусия Түндүк Кореянын аскерлерин бир нече күн ичинде согушка саларын эскертти. Украина президенти Түндүк Кореядан Орусияга жеткирилген аскер кызматкерлери согуш таласына 27 октябрда чыгарыла баштай турганын эскертти. Владимир Зеленский бул тууралуу 25 октябрда экс социалдык түйүнүнө жазып, орус бийлигинин мындай кадамын Орусиянын ачыктан ачык эскалациясы деп атады.
Батыштагы союздаштарын Москвага жана Пхеньянга Бириккен Улуттар уюмунун мыйзамдарын сактоого мажбурлоо үчүн жетиштүүдөй таасир этүүгө чакырган Украин президенти Түндүк Кореялык аскерлер 27-28 октябрда согушка салына баштай турганы жөнүндө чалгын маалыматы бар экенин айтты. Дүйнө Орусиянын согушту улантуу деген чыныгы ниетин ачык көрүп турат. Ошондуктан дүйнө лидерлеринин принципиалдуу жана чечкиндүү жолу абдан маанилүү, деди Зеленский. Орусиянын Украина менен чектеш тилкесиндеги Курск облустун айрым айыл кыштактарынын азыркы тапта Украин аскерлери ээлеп турат. Киев бул операциянын негизги максаты өз жерин Орусиянын чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү, согуш жана жоготуу деген эмне экенин, орус тарапка да жеткирүү экенин белгилеген. Украинанын аскердик чалгын кызматы Түндүк Кореялык аскерлердин алгачкы бөлүктөрү Орусиянын Курск облусуна жайгаштырылганын 24 октябрда маалымдаган. Кошмо Штаттар Түндүк Корея Орусияга 3000 аскерин жөнөткөнүн билдирген жана Москвага согушууга түздөн-түз жардам көрсөтүп жаткан үчүн Пхеньян тийиштүү кесепеттерге кабылышы ыктымал экенин эскерткен. Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак да өзүбүз билебиз деп 24 октябрда аталган өлкөнүн аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп берип жатып айткан. Булак Азаттык. Тегеран Израилдин Иранга ракеталык чабуулуна байланыштуу буунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырды. Иран Ислам Республикасы коопсуздук кеңештин төрагасынан бул олуттуу бузууларды жана мыйзамсыз аракеттерди карап чыгуу жана бул кылмыштуу режимди жоопкерчиликке тартуу үчүн шашылыш жыйын өткөрүүнү өтүнөт деп айтылат. Ирандын туруктуу өкүлү Амир Саид Ирвининин бунун башкы катчысы Антонио Гутерришке жазган катында. Эске сала кетсек, 26 октябрга караган түнү Израилдин коргоо күчтөрү Ирандагы аскерий объектилерге кол салууларды жарыялаган. Маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, Израиль Иранга кол салуу үчүн 100дөн ашык учакты, анын ичинде F-35 истребителин колдонгон. Кийинчерээк Израиль Иранга кол салуу боюнча расмий билдирүү жасанды. Анда алар бул кол салууну миссия аткарылды деп эсептей турганын билдиришкен.